Өткөн 2020 Талас облустук жергиликтүү соттору тарабынан 3708 иш каралып, анын 95% даттанууга кайтарылган эмес. Бул жагдай сот системасы өткөн жыл ичинде адилеттүү чечимдерди чыгаргандыгынан кабар берет. Ошондой эле учурда сот адилеттүүлүгүн камсыздоо багытында санариптештирүү жылынын алкагында сот отурумдарына видео байкоо жүргүзүлүп, толугу менен жазылып алынат. Мындай ыкма Фемида өкүлдөрүнүн такчана туура чечим чыгарышын шарттайт. Быйыл 2020 жылы Талас областы боюнча жалпы 3708 иш каралган. Бул иштердин жалпы каралган иштердин 197 иши же болбосо 5,3% даттанылган. Бул эмнени түшүндүрөт? Демек калган 95% даттанылган эмес. 95% иштер боюнча тараптар соттун чыгарган актысы менен макул болушкан. Ал эми жогорку сотко мындан да азыраак даттанылат. Быйылкы кассация тартибинде даттанылган соттук актыларыбыз боюнча бекитилүү көрсөткүчүбүз 74%ды түзөт. Албетте бул көрсөткүчтү биз жогорулатышыбыз керек. Бул күнү Талас облусунун жергиликтүү сотторунун 2020 жылдагы ишмердүүлүгүн жыйынтыктоочу онлайн кеңешмесине Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова катышты. Областтагы жанагы коллегиянын төрагалары 10-15 мүнөткө доклад кылса болот. Кеңешменин жүрүшүндө алгач биринчи инстанциядагы соттордун төрагалары отчетторун беришти. Андан соң Талас облустук сотунун төрагасынын орун басарлары сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырууда иштерди кароо, сапаты жана жүктөмдөрү боюнча маалымдашты. Талас облустук сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндөгү иштер боюнча төраганын орун басары Өмүрлан Дунгатаров райондук жана шаардык соттор тарабынан 285 жазык иш, 241 жоруктар жөнүндө иштер каралганын билдирди. Бул жана салыштырмалуу статистикалык отчетко таянсак, 2019 жылы шаар райондук соттор тарабынан 1323 иш каралган экен. Ал каралган иштердин ичинен 77 иш апелляциялык даттануу жана сунуштамалар келтирилген. Бул жалпы каралган иштердин пайыздык ченине салыштырмалуу айта турган болсом, мында бул 6,5 гана пайызга ошол пайыздык ченинде иштер даттанылгандыгы кабар берип турат да. 2020 жылы болсо бардык шаардык, райондук соттор тарабынан 1509 иш каралган экен. Ошол 1509 ишке 68 иш гана даттанылган апелляциялык тартипте. Учурда Талас аймагында жалпы 22 судья өз кызматтарын аткарышууда. Талас облустук сотунун төрагасы Мирлан Бурунбаевдин маалыматында 2019 жылга салыштырмалуу 2020 жылы өлкөдөгү оор кырдаалга байланыштуу соттор тарабынан каралган иштер азайды. Ошол эле учурда сот адилеттүүлүгүн жөнгө салуу багытындагы иштердин натыйжасы көрүндү. Бардыгыбызга маалым болгондой, бүгүнкү күндө мынакей цифровизация болуп атат. Сот тармагында бул жааттан артка калган жок. Бизде ар бир сот отурум залдарында АВФ деп айтылат. Бул аудио видео жазма түрү колдонуп калган. Бул жаңы кирген мыйзам кодекстерде да белгиленген. Жазык процесс кодексинде ар бир каралган жазык иштери жана жоруктар жөнүндөгү иштери бул аудио видео фиксация болуш керек. Бул эмне жөнүндө ачык айкындуулук. Бул тараптардын берген көрсөтмөлөрү эч кандай фальсификация болбойт. Анын айтылган сөздөрдүн баары так жана туура жазылат. Кийин кайра изилдегенге мүмкүнчүлүк берилет. Кандай биринчи станцияда, экинчи станцияда жана жогорку сотко барганда да ошону карап далилдерди изилдесе болот. Бул бир жагынан тараптарды тартипке чакырат, анткени берген көрсөтмөсүн эртең кайра жокко чыгарыша албайт. Талас облустук сотунун кызматкерлери бүгүнкү күндө сот адилеттигин жүзөгө ашырууда мыйзамдын талабын жана эмгек тартибин бекем сактап, мамлекеттик органдар менен өз ара бирдиктүү иш алып барышууда. Ошондой эле жергиликтүү сотторду материалдык, техникалык жактан камсыздоо жөнүндө маалыматтар да бул күнкү кеңешмеде айтылды. Гүлмайрам Кенжекулова, Кайнар Ормонов, Ислам Канатбеков, Талас шаары.